Орыс автомашиналарын чыдамсыздык менен күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезекте ушул автоунааларга жетип келди. Машиналар бул апта көп, адамдар да көп. Мондай күзгө байланыштуу элдерде да акча пайда болуп дегендей машиналар да көп, алармандар да көп. Biz баштай берсек анда. О алдында Нива турат. Жылы 2013, объему 1.7, баасы 350 000 сом. Телефон номерлери эсин. ВАЗ-2106 2001, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Бизди жаңы көрүп аткан, биздин каналды көрүп аткандарга айта кетем, мен Ош Жапалак автоунаа базарын азыр сиздерге обзор кылып жүрөм. Комментарийде сурап аласың, ар кайсы жакты тартып атасаңыз. Бул ички салону, айтылыш баасы 100 000 сом деп атат. Кеми бар дейт. Ушул 06-ныкы. Та бир 06. Bir koyasın 4 ay жүрөсүң. 1997, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Мында айтылыш баасы 100 000 сом. ВАЗ-2107. Жылы 2012, объему 1.6, телефон номерлери эсин. Машина кейжи öyle? Машина кейжи. Достum жаман көрүп табасыңар айтсак. Көрүп турла малайсы. Москвадан бардыбыз көрөбүз деп атат бул жигит. Ошо чет элден көрүп жүргөн биздин мекендештерге да чоң ыраазычылык билдирип кетем. Салам айтам силерге. Бул машинанын баасы болушу 120 000 сом деп атат. Акча тез арада керек. Тез арада керек болгон үчүн. ВАЗ-2107 ичине өзгөчөлөнүп турат бул. Байкаганыңыздардай бамперлери башкача жасалыптыр. Атайын мындай спортивный вариантта. Капотунда да мондай дефлекторлор коюлган экен. 2008, объему 1.6, газ бензинде, телефон номерлери 555 65 55 01. Паузага басып номерин тактып алсаңар болот. Кээ бирлериңер номер көрүнбөй атат, тез өтүп кетип калып атасың дегендей. Комментарийлер болуп калат. Мондай литый дисте балондор. Ички салонда бир көрүп коелук. Айнектери электростеклоподъемник экен да? Жакшы. Так, пробег канча болуп калыптыр экен? 41 241 километр. Машинанын баасын канча дедиң эле? 115 000, жакшы. ВАЗ-2104. Арзан Жигулилер деп аттылар эле. Шунда тартып берип атат. Кимге керек болсо, неме алсаңыздар болот. 1987-жылы чыгарылган. Эсин телефон номерлери. YouTube канал бар. Так. Ишке аябай жакшы, универсал. Көп айыл жеринде ишкиликтер кылса болот. Мында таш. Так. 40 000 деп атасыз да? 40 000 деп атасыз да? Кеми дагы болот а? Ооба. Ичине түшүп берем да деп атат. Көрүңүздөрбү, анаки арзан Жигули болсо, кимге керек болсо, мотор 03 дейт. Ушу телефонго жогоруда көрсөтүлгөн телефонго чалыңыздар. ВАЗ-2114. Аба ырайы ысып баштады.
Бүгін өзі 23 градусқа чейін көтеріледі деп атты. 2006, объемы 1.6. Телефон номерлері 778 00 73 00 екен. Машинаның айтылыш басы 130 000 сом. Daha bir мында кішіне өзгөчөлүк. Мындай прицепті қойып қойып тұр, есі жоқ екен. Есін телефон номерлері, кімге ушундай прицеп керек болса. Дағы бір арзан Жигулилер. Мына 11 екен, 011. 1981, объемы 1.6, есін телефон номерлері. Баллондар мында летый диск екен. $35 000 деп атат, да кішіне содаласа болады да. 35 000 сом деп атат. Мынакей. Да бір ең арзан Жигулилер тап бердім. Да кішіне бірткен содалашып сүйлессеңіздер болады екен. 20 000-ге мынакей. О, жігіт клиент болып тұрам дейді. Егер 20 000-ге сатса, ушул жігіт алып кетем деп атат. ВАЗ-2107. 2010 телефон номерлері, есін айтылыш басы 130 000 сом деп атат. ВАЗ-2107. Жылы 2011, газ бензинде, газы жабдығы Евро 4 екен, Италияның производствосы Италия екен. Телефон номерлер 552 31 11 75. Жауы екен. Есі келу açıp берді. İçki salonu şunday. Пробеги 87 257 километр. Басы 200 000 сом деп атат. Дағы алмашу жолдары дағы бар екен. Неге алмашу жолдары? Строй материалдарға, құрылыш материалдарға алмашу жолдары бар екен. Егер шундай біздің көрушілеріміз бар болса, чалыңыздар шул номерге. Дағы башқа варианттарды да бола береді. ВАЗ-2107. 2007, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Ана Жигулиге келгенде біздің Өзбекстандық көрүүчүлөрүбүз көп сурап калып атышат. Растамошка кандай болот, бизге кандай болот, кандай жолдору бар. Мен ал жөнүндө түшүнүүм жок экен. Өзүңүздөр белгилүү бир органдарга кайрылып, өзүңүздөрдүн мамлекетинде сурап көрсөңүздөр болот. Bunun bağısı 90 000 сом деп атат. ВАЗ-2105 1997, объемы 1.5, bağısı da жазылып турат, мында майда болуп. Жука 110 000 сом. Нива? Нива 150 000 көнден айдап. Прицеби дагы бар экен, Азыр айтканча кетебиз. Жылы 2000, объемы 1.5, телефон номерлери есин. Мындай крышасында да багажниги бар экен. Машинаны биринчи көрсөтөйлү, анан прицебин дагы кыскача көрсөтүп берем. Машина өзү жеке 100 000 сом деп атат. Эми прицебине кайрылалы.
стоп немелер иштейт экен да? Бұл Мгм. документалды. Бул документальный деп атат. Техпаспорты да бар экен прицебин. Бийик эле. Лабо Көрме. жинап тұрады, лабо. Эси лабонун ишин аткарат деп атат. Бунун баасы 50 000 сом деп атасызбы? 50 000 сом.